Бүгін сіздер менен кайрадан Жаштар сүйлөсүн теле долбоору ушул Бишкек шаарыбызда жайгашкан Арча Бешик жаңы конушунда тактап айтканда 93-чү орто мектептин жаштары менен жана эже агайлар жана биздин коногубуз менен жаштардын майрамы сүйүү күндө сүйлөшөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Жана ошондой эле бүгүнкү ушул жаштарыбызга конок болуп, жана ошондой эле өзүнүн насаатын айтып келген биздин коногубуз бар. Анда сиздерге тааныштырып өтөйүн. Коомдук ишмер, дил-мирөөгө адеп, ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Чотонов конокто. Анан урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу жаштар, ушул жаштардын сүйүүсү канча жаштан башталыш керек? Мектепте сүйүү өзү болобу же болбойбу? Анда коноктордон баштасак. Кээ бир биздин конокторубуз, кээде атинер, эжелер тилекке каршы кошулбайт. Мен 14 февраль жаштардын сүйүү күнү менен силерди куттуктабайм. Себебинде бул майрам эмес, бул жаман күн. Бул биздин адеп акылыбызга дал келбейт. Ошол эле мен жаштардын сүйүшүнө каршымын. Сүйүшпеш керек, сүйүшпөй эле үйлөнүш керек. Сизге биз кошула албайбыз анда? Үйлөнгөндөн кийин сүйсө мен Жаштар сүйлөсүн. Мен агайга кошулуп кетем. Кантип кошуласыз? Анткени бул 14 февралда эле сүйүү болбойт. Эми сүйүү эмес, эми жактыруу бул ар бир күнү болушу мүмкүн. Ошол 14 февраль күнү гана ошо жактыруу сүйүү болбойт деп ойлойм. Анткени сүйүү күнүн мисалы үчүн ар бир күнү тосса болот деп ойлойм. Мисалы үчүн ата-энеңди сүйүү, бир туугандарыңды сүйүү, ата-мекенди сүйүү, жана досторуңду сүйүү деп. Мектептен сүйүшсө болобу же болбойбу? Жактыруу болушу мүмкүн, бирок эми сүйүшү болот болуш керек. Жакшы, биздин кыздар, балдар бар. Мен оюмча сүйүү 18-19 жаштан башталса керек деп ойлойм. Ошол кезде чындыгы сүйүүгө деп ойлойм 18-19 жаштан. Сен азыр канчадасың? Мен 14-төмүн. 14-тө. Демек, сага канда дагы убакыт керек экен, Дагы. Мен оюмча бул мектепке сүйүү үчүн келбейбиз, биз окуу, билим алуу үчүн келебиз. Ошондуктан мектепте сүйүшүүгө болбойт. Анан ошо 14-түндө сен атың ким? Медина. Медина, мен сен сүйүп калдым деп жанагындай жүрөкчү алып келсе, ана сен эмне аласың? Эми анын көңүлүн кыйбайм да алып коем. Эми баягыдай сүйүшүү андай кылбайм. Сен алып койсоң, Медина мага чындап эле көңүлү бар экен дейт да. лох деп жазып бербесиңби? Эми айтам да, эми сүйбөйм андай мындай деп. Мен билим алуу үчүн келем мектепке. Жоңуз лох деп жазып бербесиңби? Эми андай жок. Мектепке билим алуу үчүн гана келем. Жакшы, кел. Сен сүйө албайм дейсиң, сен сүйгөнүң барбы? Я. Жокпу? Сүйүп көрдүң беле? Сеники барбы? Меники деле жок. Окшош экенсиңер анда. 14 февраль сүйүү күнү деп атпайбы? Бул күндү деген ачык айтканда көптөгөн жаштар күтөт да. Мектепте окуучулар күтөт, кыздар мисалы үчүн пландаштырып, мындан белек алам, мындан деп мындай өзүнүн пландарын түзүп, балдар болсо ушундай акча чогултуп, буга белек берем, көңүл эметейин депчи. Көп эле күтөт да, анан бул кыз айтып атпайбы, мен окуу үчүн келем, мен сүйбөйм депчи. Бул кызга деле бирөө берсе алат, бул делечи. Алып, бул да ушундай ага да көңүлү болуп, анайдыр бир мындай бир сезим пайда болуп калышы мүмкүн да. Өзү дагы ошол белек бериш мүмкүн алгандай эми. Ал дагы көңүлүн кыйбайм деп атпайбы, ошо көңүлүн кыйбайын деп ал деле белек берип, мындай магазинге түшө калып, сердечко сатып алып, бирөөдөн берип же ушундай неметиши мүмкүн да, көңүлүн калтырбайын деген ою болсочу. Сен сүйгөнүң барбы? Сүйгөнүм азырынча жок. 14-түндө эмне аласың? 14-түндө да көрө жатарбыз да. Сүйгөнүм жок болгондуктан пландар деле жок. Жакшы, жаштар сүйлөсүн. 14 февраль бул биздин динге туура келбейт. Себеби ал чет элдин майрамы да. Ошого мен сүйүүгө туура келбейт деп өзүңөр майрам деп атасыңар го? Билбейм, мен кошулбайм да. Себеби 14 февраль биздин майрам эмес. Сен сүйгөнүң барбы? Сүйгөнүм жок мен. Анан сен ушул 14-түндө бүгүн да, анан ушул сен сүйүп калдым деп ушул 3 кыз жүрөкчө берсе эмне аласың? Мен аны дос катарга ала алам, сүй катарга ала албайм да. Дос болсо болобу? Болот. Жакшы.
Мейли сүйүү күн чет мамлекеттин майрамы болсо, жаңы жыл деле чет мамлекеттин майрамы. Сен неге жаңы жылды майрамдайсың? Жакшы. Биз жаңы жылды мындай сиңирип калган майрам, ал башынан эле келатат. Негизи бул жаңы 14-тү деле бул кыргыздын менталитетине жатпайт, динде деле жок. Ошондуктан 14-түндө жаңы жылда биз майрамдайбыз үй бүлөсү менен. Үй бүлөңөр мененби? Жакшы. Биз майрамдайбыз, просто бардык элдин майрамы да бул. Ошондуктан гана биз майрамдайбыз. Көңүлү калып калбасын деп майрамдап. Дагы ким? Мен агайга суроо бергим келет да, сүйүү болбойт деп атпайсызбы? Сиз сүйүү үйлөндүңүз беле же жөн эле көчөдөн бир кыз таап келип алдыңыз беле? Жаштар сүйлөсүн. Мен сүйүшүп жүргөн эмесмин. Жактырган менен куда түшүп алгам. Агай сүйүү менен анан жактырууну айырмасы кандай? Жакшы буюрса жыйынтыктап жооп бересиз го. Биякта дагы жигитибиз бар. Бул сүйүүнүн да түрлөрү болот да, 5 кол тең эмес да бул. Сиз кантип алдыңыз эле? Мисалы үчүн сиз ата энеңиз кудалады эле, сиз өзүңүз да сүйүп алдыңыз эле. Ата энеңиз мисалы үчүн сизди башкага кудалап койгон болсо, сиз эмне кылмак элеңиз? Жакшы. Мени кудалаган алгам. Кудалаганды алгам, анан өзүмчө да алгам. Жакшы, жаштар сүйлөсүн. Башкага турлап койгон болсочу? Сиз башка кыз алып келсеңиз, үйүңдөгүлөр башкага турлап койгон болсо. Мен айтпадым, ата энем мага кудалаган, мен алгам. Тиги Андан кызды кийин көңүлү өзүм да калтырып коесузбу алдым. өзүңүз? Кийин өзүм да алдым мен. Уже кийин өзүм да чоңоюп калган эдим. Жакшы. Дагы кыздардан барбы? Мектеп жашында сүйүүнүн кереги жок деп деле ойлойм. Анткени деген азыркы кыздар балдарга жагыш үчүн чачын жайып алышат. Бул эмени чачты жайуунун эки жолу бар. Атасы каза болгондо чачын жаят, анан күйөөсү өлгөндө чачын жаят да. Силерге жагайын деп жайып жүрөбү, Балдарга жагыш үчүн жайып жүрөт. Аса жакпайбы ушулар? Чачын жайган бул туура эмес көрүнүш деп ойлойм. Мына урматтуу кыздар, силерге бул жигит өзүнүн оюн айтты. Ушул туурабы же туура эмеспи? Балким чындап эле силер ушул жагайын деп жайып жүрөсүңөрбү же ушул сүйүүгүн атайын жасайсыңарбы, чачыңарды эмне кыласыңар? Оюңарды айтсаңар. Кыздар. Азыр биякта кыздарыбыз бар. Саламатсызбы? Бул азыр чачыңарды жайсаңар, сүйүп калат деп атпайсыңарбы? Сүйүш үчүн чачын жаят. Эмнеге чачын жаят? Жөн эле сулуу болуш үчүн жаят. Эмне чачын жайса эле сүйүп каласыңарбы силер? Ал эмне үчүн сулуу болот? Бирөөгө жагыныш үчүн сулуу болот да, чачын жайып. Жагыныш үчүн элеби? Ошон үчүн башкара ойлойм мен. Жайылганы жакшыракпы же өрүлгөн жакшыракпы сага? Силер кайсылар жагат? Хиджаб кийип өрүлгөн жакшы да. Кантсе да жакшы көрүнөт го деп ойлойм. Бизде айтып атпайбы, булар деген чачын жайып сулуу үчүн жаят депчи. А эмнеге биз чачыбызды балдарга жагыш үчүн жайбайбыз? Биз өзүбүз үчүн жаябыз. Биз өзүбүздү караныш үчүн жаябыз. Анткени эмне дегенде биздин сулуу болсо силердин адамдар мындай балдар айтып атпайбы, сүйүп калыш, сүйүш үчүн жаат депчи. Силер сулууна карайсыңар, адамдын биринчи ички дүйнөсүнө карайт да. Балким сулуу болсоңор дагы 14-түндө көп жүрөкчө келсе керек, Жок, андан деле эмес. Сулуу үчүн бул ар бир адамдын өзү үчүн болуш керек, мен ушундай деп ойлойм. Жакшы. Айтып атпайбы бул жакта эме деп. Биз албетте чачы өрүлгөн кызды жакшы көрөбүз деп, Эки кыз келип атат да, мисалы үчүн бирөө чачы жайылган, боёнуп алган, а бирөө чачы өрүлгөн да, мындай эле кыз. Ошондо биз албетте чачы жайылганга көңүл бурабыз да. Ошон үчүн бул жерден калп эле эме болбойт да. Мени карасын дейт да. Жакшы, дагы кыздардан биздин жигиттер чачы жайылган кыздар жакшы сүйөт экен. Анан ушул негизи эле силер 14-түндө бир топ ошол балким жигиттерге жагайын деп дагы кооздойт кыздар. Анан кийин ушул сүйүү күнү силер үчүн ушул керекпи же кереги деле жокпу бир күн? Бүгүн айтсаңар оюңарды. Же бул жигиттерге эле керекпи же кыздарга керекпи же балким жигиттер айтат кыздарга көбүрөөк керек дейт. Эмне десе, анткени кыздар сүйүүсүн айта албайт, анан 14-түндө өзүнүн сүйүүсүн ачык айтып берет дейт. Кыздарга көрөлү. Мен оюмча бул сүйүү майрамы деле кереги жок деп ойлойм. Не дегенде биздин мусулманда бул 3 эле майрамга бар. Мисалы, Ороз айт, Курман айт жана айт майрамы. Ошондо гана майрамдаш керек. Сен бүгүн майрамдабайсыңбы? Жок. Майрамдабайм. Жакшы. Дагы? Азыр бул жерде баары эле сүйүү майрамдаган кереги жок деп баары эле айтып жатышат, бирок мисалы үчүн азыр сүйүү жөнүндө дискотека уюштурса баарыңар эле киресиңер да.
үй албай эле келишет, ооба, анан кийин сүйүү майрамы бул бизге кереги жок деп жатышат. Бул балалык сүйүү деп майрамдап койсо болот да мында. Бир жолу майрамдап койсо болот, Ким ушул кызга кошулат? Кошулам дегендер кол көтөрөбүз. Кошулабыз дегендер, кыздар? Анткени мисалы деген дагы тилде сүйүүдөн башка деле майрамдар бар да, мисалы тил майрамы бар, ошондой майрамдардын арасына бул сүйүү майрамы да кошулат. Мен макулмун. Майрамдаш керек. Жаштар сүйлөсүн. Дагы ким майрамдайбыз деген? Майрамдайм дегендерге береличи. Ким майрамдайбыз дегендер? Он 4 февралды майрамдайбыз деп атпайсыңар. Силер эмне майрамдаганда борсок бышырып, ар кимди үйүңө чакырып атасыңар. Жөн эле мынтип эле открытка берип коюп атпайсыңар. Аңгалтип эле майрамды бербей эле да. Бул күнү негизи сүйүүсүн билдире турган күн. Аңгалтип майрамдайбыз. Борсок бышырып же үйүңө бирөөнү борсок бышырбай эле майрамдаш керекпи? Жок, бул күн негизи мындай өзүңдүн сүйүүңдү билдире турган күн да. Сен билдиресиңби? Ооба. Биз майрамдайбыз деп биз деген келип алып борсок бышырып там эметип майрамдайбыз деген жокпуз. Жон гана биз барып, мисалы үчүн жактырган адамыбызга барып бир открытка көрүп, айтып бул майрам, биз үчүн майрам. Сен үчүн борсок жасай ушинтип майрам болсо 14, биз үчүн жөн эле открытка берип жасанып эметиш үчүн майрам. Мен бул күндө жөн эле борсок жасап майрамдабайбыз, эмне эле майрамдап атасыңар деп атам. Бул күндү жөн эле бири-бирибизге открытка берип сүйүүбүздү билдире турган күн деп айтып атам. Кошуласыңарбы же туура айтты, туура эмеспи? Өзү эме мындай да майрам деген көңүл ачуу деген сөз да, туура? Майрамдоо мисалы көңүл ачуу. Туура, анан мисалы азыр мына ресторандардын бәрин сатып алган жаштар 14 февралга бүт гостиницаларды, ресторандарды, хаталарын бәрин занят этип койгон да. Анан айерден барып жөн эле открытканы берип алып эле мынтип бири-бирин карашып алып кетип калабы? Кандай, ушул туурабы же туура эмеспи? Балким туура эместир. Кандай силердин оюңар? Мен болсом открытка берип туруп майрамда албайм деп сочу ушинтип койсо эле жаап калабы. Мисалычы мен оюм боюнчачы сен айтып атпайсыңбы? Открытка берип турган поюш керек. Несиз болсо майрамдап ишине сүйүүсүн билдириш керек деп атпайсың. Бир гана открытканы билдире албайсың да сенчи. Мындай сүйүүм мындай кандайча айтсам эми Борсок берсе билинет да сүйгөнү. Эми открытка берсем айта албаса бир жөн айта албайм мындай. Түрү болот да, мисалы үчүнчү. Борсок жеп коюшу мүмкүн, Борсок жеп коюшу мүмкүн. Жок, негизи ойлотом да мындай. Открытка берип кой, сен көзчө может, открытка берип, бирок өзүнчү, конечно, билинет да. Ушундай болуп атпайбы? Сен көзчө ула, сен көйлө көрөсүң да, открытка берип койдум мындай депчи. На самом деле сен жашылап карабайсың да, болду да. Жаштар сүйлөсүн. Открыткадан башка дагы эмне бериш керек анда? Дагы эмне кылыш керек открыткадан башка? Борсоктон башка дагы эмне бериш керек? Майрамдан кантип майрамдаш керек? Мисалы открытка бериш керек, дагы эмне кылыш керек? Торт. Мисалы эгерде ошол 2 жаш сүйлөшүп жатса, мисалы 2 жаш ушинтип сүйлөшүп жатса, мисалы сүйүүсүн билдирип ишине кандайча айтсам, ай жактырып ал кыздычы, деле. Алтыным, чолпонум деп. Сөз менен айтып койсо деле болот, не обязательно вот так открытка, бирок ойлойм да, мисалы именно 14-күндө ойлойбуз, ошол бирок ошол күн тоже мындай жакшылап ойлонуш керек. Мен оюм боюнча да, силер кандай ойлойсуңар билбейм. Ай, бул жерде бардык балдар эле өзүнүн листосун эмес, листосуна башка листо коюп атышат. Биз майрамдабайбыз. 14-түндө көрөбүз. Ким эмне кылат, ким эмне кылат, баарын көрөбүз. Бул жерде кереги жок, өзүнүн листосуна башка листону коюп. Жок, биз мындабыз. Жок, биз азыр 21-кылым бизге кандай эметилип калды, бизге уже азыркы кылып аткан жаштардын эмеси уже сиңирип эметип, биз алар кылып аткан ишин көрүп кылып атабыз да, анан андай листону кылып кереги жок. Бүт любой адам андай. Канча жаштан баштап Канча жаштан баштап майрамдаш керек деп ойлойсуң? Сен оюң бойчу. Өткөндөн кийин. Бирок биз школьниктер. 18 жетелексиңер го? Жок, биз майрамдайбыз десек, биз тияка кафеге, эмеге барбайбыз. Жок, биз майрамдайбыз деп мектептин ичинен эле ушундай эле бир конкурс уюштуруп эле, бири-бирибизге открытка берип эле болду. Андай мындай анан тияка бияка барып жок, 18ден кийин го, анан 18ден кийин көрөрбүз. Жигиттер чакырып калса ушундай жакшы дагы бир эс алып майрамдап келели десе. Сен мен барарын билбейсиң. Мен ата-энем разрешение берсе, мен ата-энем разрешение бербейт. Мен ата-энем разрешение бербейт. Дискотека деген саат 6-га чейин эле болот. Мен ата-энем разрешение түнкү саат эмелерге жүргөнгө чейин бербейт. Мен мисалы үчүн 6-га чейин барсаңар болот,
Мектептикин эле да, анан сырт жакка чыгып көргөн эмеспиз. Мен мисалы үчүн андай кылбайм. Жигитиме открыткамды берем, өзүм алам и все. Анан кетип каласыңар, Мынакей, ушинтип эле майрамдаса болот экен. Баягыда майрамдаш керек деп атпайсыңарбы? Бирөөдөн открытка алыш сага майрамбы? Бирөөдөн мен деле мисалы үчүн любой кызга азыр деле 15 сом открытка алып берип коем, атын жазып элечи. Анан кийин сен бирөөдөн открытка алып майрамда откандан кийин кандайча кафеге барып майрамда албайсың. Майрам деп анын көңүлүн кыйбайын деп открытка берип же болбосо мишка берип сага подарок этсе, сен деле анын чакырган жерине барасың, барып майрамдайсың ал менен кошуп делечи. Кафеге чакырабы, кайка чакырат, барып деле майрамдайт да. Кантип майрамдайт? Кафеде кантип майрамдайт? Кафеге барганда мисалы үчүн хатада кантип майрамдайт? Кафеге барганда деген мисалы үчүн кыз отуруп алып неме кылбайт да. Бала деле өзүнүн каалаган алып берет, бала неметет, балким вино, синолорду ичип аяктан делечи. Майрамда откандан кийин деп чоңойдум деп деле өзүнүн немесин сезип, 18ге чейин 18 жашта майрамда болот деп атпайбы? 18 жашка чыкканда ал өзүн чоң сезип, жанында алкоголдуктарды ичип, көп башка жакка тартылып кетиши мүмкүн да. Башка туура эмес жолдор менен майрамда болушу мүмкүн. Туура эмес жол мененби? Мектептеги балдар пиво ичиши мүмкүн да. Пиво, Ягуар ичип майрамдайсыңарбы? Андайлары бар, бирок бар деле эмес да. Сен башканы өттү эле? Башкан өткөн эмес. Биз мисалы мына биз көргөнбүз да, ушу жапжаш эле кыздар мас болуп жүргөнүн көрөбүз көчөлөрдө. Мектеп окуучулары. Ооба, 14 февралда мына былтыр жапжаш кыздар, биз дагы эмелер жүргөнбүз да, бар тартып келген репортерлер. Жапжаш кыздар 14 февралда күндүз эле мас болуп жүргөн көргөнбүз да. Туура бул же туура эмес, силерде кандай? Бар эле эмес да, балким ал башка жактагы кыздар балким ошондой кылып аткандыр. Балким арабызда деле адамдар бардыр ошондой кылат. Кыздар кошуласыңарбы? Силерде кандай? Арча Бешик 93 мектебинде кандай майрамдайсыңар? Бул жердечи майрам деген сөз азыркы жаштарда бул именно майрам болгондо именно ичиш керек да, пиво ичиш керек, алкоголь ичиш керек, ошол майрам деп эсептелинет. А майрам сөзүнүн өзү негизи бул түшүнүгүн ар ким ар кандай кабыл алат, бирок көбүнчөсү бул майрамда ичиш керек деп барып майрам негизин түшүнбөй эле ичип алышат да, ошого таң калам да бул. Силердин үчүн эмнеге майрам бул? Силер сүйбөсөңөр же кээ бириңер сүйгөнгө жок болсо эмне үчүн майрам? Анан барып жөн эле иче бересиңер. Таң калыштуу нерсе да. Жакшы. Чоңуз мындай да, булар ичип алганда уже ачыгыраак сүйлөйт да мындай. Мен сүйөм деп уже тартынбай каласың. Ичкен ошого допинг керек да, допинг. Бул ичкенде бул баарына эле сүйөм деп жаман жолдорго азгырылып кетиши мүмкүн, а бирок майрамды ичпей деле тосса болот да. Обязательно ичип тосуш керекпи? Ошон үчүн ичпей эле тососуң, Мен майрам бул 14 мен үчүн майрам эмес, мен сүйгөн жок. Анын үчүн бул майрам мен Кыргызстан бул мамлекеттин майрамын металл. Ушул 14 күн сага ошол сүйүп калдым, атың ким? Батма. Батма, сен сүйүп калдым деп келсе эмне кыласың анан? Мен айтмакмын, мен сүйсө өзүнө да, мага эмес. Сүйсө келип айтса мен деле көңүлүн калтырмак эмесмин, бирок мен неме эгер сүйүп калдым жүрүп тияка бияка неме чакырса бармак эмесмин. Эгер ошол 14-үндө чакырса. Жок, башка күн чакырса деле мен момда сүйүү мен үчүн менде сүйүү жок болгондуктан мен айтмакмын, отказ бермекмин да. Мындай эле сүйлөшөлү депчи. Тияк бияка чыкпай эле. Сен отказ берсең азынып өлүп алам десем эмне кыласың? Мен ишенбейт болчумун. Мен мен эле отказ берип койгондо тиги бар асылып өлүп алганына ишенбейт болчумун. Жаштар сүйлөсүн. Тиякта бир кыз айтып кетпедиби? Эме открытка берип майрамда ушинтебиз депчи. Эгер сага ушу ящик жазат го 14-үнө жакын. Ошондо открытка саганда сага мисалы мояктан 100 бала салса деле сен кабыл аласың, мени сүйөт экен деп кабыл аласың. Сага. Мен 100 бала сүйөт деп ойлобойм биринчиден, анан кийин мен бир эле бала менен сүйлөшүп жүрөм, мен сүйлөшөм дагы. Мисалы үчүн бул суроо берет атпайбы, сен жигитиң бир открытка көрсө сен үчүн майрамбы деп. Если мен жактырган адам мага бир открытка көрсө, майрамдан да бийик турат мисалы үчүн. Анын көңүлү доп коет. Мисалы үчүн 100 открытка берсе, мен аны алып алып деген алса эле жүрүп калды деген эмес дейм. Ал жөн эле көңүл. Мисалы үчүн жөн эле бул эле подружкам келип мага открытка берип эмес, ал жөн эле көңүл. Мисалы үчүн. Көңүл, жигитиң ушул эле мектептеби? Ооба. Азыр отурабы? Ошол жигитиңе бир кол чабып койбойлу. Шариатта, мусулманда бул 14 февраль деген майрам жок да. Бул деген Батыш, Европа, Орусия мамлекеттер майрамы болуп эсептелет да.
Ал эми биз болсо ошолордун майрамдарын кабыл алып атабыз. Айрыкча бул Орто Азия мамлекеттеринен Казакстан, Кыргызстан өлкөлөрүндө ошондой аябай майрамдарын байкайбыз да. Ал эми башка мусулман өлкөлөрдө мындай майрамдоосун биз көп жок да алардачы. Деп ойлойсуң, Деп ойлойм. Көргөм мен алардан. Анан жана чач ката айтып кетпедиби? Ошо аларда деген мисалы үчүн Казакстан, Кыргызстанда жана кыздар болсо чачын жайып жүрүп атпайбы? Сен сүйлөшкөн кызың барбы? 14-түндө майрамдайсың, майрамдабайсың? Мен майрамдабайм. Жакшы. Жана чачын жайып жүрүп аткан. Ошо тиги өз башка өлкөлөрдө мисалы үчүн мусулман өлкөлөрдө алар чачын жыйып жол тагышат да. Ал эми биздики андай болбойт. Ошол деген башка өлкөлөрдүн келген майрамдардын тез таасиринен да. Жана алкоголь жана немери сыяктуулар ошондон болуп атат да деп ойлойм. Жаштар эми батыш жактан цивилизация да келип атпайбы? Может бул цивилизациядыр. Эми 21-кылым заманбап. 18-19 кылымдарда Россия деген эки тарапты бөлүнгө алабыз деген да. Неме Европа менен Азиянын жакшы жерлерин алабыз деген да. Демек мен ойлойм ошо Кыргызстандагы азыркы ошо Европанын жакшы цивилизациясын, ошолордун жакшы жактарын кабыл алышсак болот, бирок өзүбүздүн менталитетти, өзүбүздүн майрамдарыбызды унутпашыбыз керек. Рахмат. Гүлкайыр, ушул сен жигитиң сени чындап эле сүйөт, ошол кийин келечекте мени алат деп кепилдик барбы? Же балким ал башка жакта дагы бирөө менен сүйлөшүп жүрөт. Сен билбейсиң да, азыр жигиттердин жүрөгүн ачып көрсөк, балким бул жерде 9-10 болушу да мүмкүн да. Кудай сактасын, бирок мен деле ойлобойм башка эмеси бар депчи. Анан кийин ал балага жүрөт деп эле анан мындай эмес, мындай эле экөөбүз жактыруу эметтеп эле жүрөбүз го. Анан кийин мен алдайт деп ойлобойм. Жигиттин аты ким? Жаныбек. Жаныбек Исраилде азыр. Жаныбек туруп койсоң, Жаныбек. Жаныбек. Кел. Мына азыр ушул мына Жаныбек мынакей сен Гүлкайыр аябай жакшы көрөт экен да. Сен да жакшы көрөсүңбү? Ооба. Келечекте аласыңбы же жөн эле мындай көңүл ачуу же эмне максатта сүйлөшүп жүрөсүңөр? Жок, келечекте Кудай буйруганын көрөбүз да, ошол чейин жашайлы. Буйруса аласың, буйруса албай деле коесуң. Билбейм. Кандай? Билбейм, айтпайм, Кудай буйруса. Гүлкайыр бул сен Кудай буйруса алам дейт. Кудай буйруса дейт. Кандай? Кудайдын буйруганын көрөрбүз. Ага чейин жакшылап. Если ал убакка чейин мени сыйлап, мен аны сыйлап, экөөбүздүн ортодо сезим жоголбосо, анда көрөрбүз Кудай буйруганын. Мен мисалы мындай суроо бар да. Сага 100 кат келди да, балдардан. Анан эми сен да көңүлүн албаш үчүн 100 кат беришиң керек да. Анан буга да 100 кат келди, бул да 100 кат жибериш керек да. Көңүл калтырып койбойн деп. Эми кат келсе эле ага не обязательно отвечать этиш керек. Кат келди, көңүл мен эмететкем деп эле. Көңүл калып катты. Калбайбы? Кичине көңүл сынып катты. Калса мен түшүнгөнгө аракет кылам, мен ответ бере албайм деп эле айтам. Жигитим барды, Сенчи? Мен эле ошентип. Ата-энең билеби сен сүйлөшүп жүргөнүңдү? Ооба. Билет. Айтасың ата-эне ушул 14-үндө буйруса Гүлкайырга белек кылайын деп, эмне белек берейин деп атасың? Билбейм, ойлоно элекмин. Анда сүйбөйт эле экенсиң. Жок, эми ошо 14-үнө жакын көрөбүз да. Жаштар сүйлөсүн, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кыздардан, Батма деңиз айтып атпайбы? Мен чакырса барбайт болдум деп. Ал сен келбесең мен уксус ичип өлөм десем эмне кылат элең? Батма, кел. Эгер биринчи эле бир бала келип алып элет, мага уксус ичип өлөм десе мен ишенбейт болчумун чын. Эгер өлүп калсам эмне кыласың аны? Жок, мен албетте Кудайдан тилемекмин өлбөсүн депчи. Өлбөдү. Бирок билбейм, мен ошол учур болгондон кийин айтып бермекмин, бирок азыр болбогондуктан вряд ли может. Не верю да, мондай уксус ичип өлүп калам сен үчүн. Тигинтип чыкпасаң өлүп калам, өзүнөн өлүп калам дегендерге ишенбейм. Тааныйм, бирок айтып атпайм, ишенбейм мен, антип өзүм өлтүрүп салам дегендерге. Анан ногула мындай урматтуу кыздар, жигиттер, Канат менен Заринанын сүйүүсүнө кандай карайсыңар? Балким бул чыныгы сүйүүбү? Биринин артынан бири өлгөн, же болбосо жөн эле бул күйүүбү? Ушул туурабы же туура эмеспи? Кандай? Ким кошулат? Мен Канат менен Заринанын сүйүүсүнө ишенем. Анткени алар экөө тең сүйгөн үчүн бири-бирине өмүрүн кыйып берип атат да.
Ал эми азыркы жаштар болсо өздөрүнө сүйгөн адамдарына болсо эме кылышпайт да, мындай бир кыз менен жүрөт да, бир кыз менен жүрөт да, көп кыздар менен жүрөт да. Ал болсо сүй эмес да, Канат менен Заринаныкы болсо чыныгы сүй деп ойлойм. Канат менен демек сенин айтууң боюнча Канат менен Заринаныкы чыныгы сүйүү, дагы ким? Ya может быть kız ölse Kanat может ölmek emez. Misal mында Kanat ölüp kalgandan keyin kız ölüp kaldı da. Men sүйчүмүн да. А может быть kız birinci ölüp kalsa Kanat может ölmek emez. Жок, ал экөө сүйүп атпайбы, бири-бирин сүйүп атпайбы, ал может быть Yok, өлмөк. mesela айтпадым. Тиги kız го Kanat ölüp kaldı, артынан өлүп алыптыр да. А может быть kız birinci ölгөндө Kanat ölmek emezdir. Сен кошулуп өлүш керек. Ölmek elem деп тур. Ооба, сүйгөндөн кийин любой эле адам өлөт керек артынан. Же мисалы мында да жигит менен сүйлөшүп жүрсүң, али күйөөң болду элек, анан кийин ооруп өлүп калды да. Анан сен деле артынан өлөрөсүң. Жигиттин ушу кокусу ушунда өлүп калса, анан аркасынан өлүш керек. Аялы күйөө экөө сүйүшүп эле жүргөндө, чоң кыз. Аялы күйөө экөө сүйүшүп эле жакшынакай жүргөндө, анан кийин бирөө өлүп калды, аялы ооруп өлүп калды, же күйөө ооруп өлүп калды. Анан кийин өлүш керек ба артынан? Жок, эми ал экөө үйлөнгөндөн кийин, билбейм. Демек ушундай. Кел, дагы кимдер кошулат? Балдар. Ошол Канат менен Заринанын сүйүүсүнө кандай карайсыңар? Канат менен Заринанын сүйүүсүнө бул деген Зарина ошо Канат өлүп калгандан чыдабай эле мындай күйүп, сүйүп эмес, күйгөндөн эле артынан кете берди окшойт деп ойлойм да мен. Кандай? Туура бул, туура эмеспи? Эми өзүнүн жанын кыюу бул туура эмес. Кандай гана учур болбосун, бул туура эмес деп кошулам мен. Айтып атпайбы, мисалы биринин артынан өлсө да экинчиси өлөт депчи. Бул деген менин оюмча туура эмес. Бул бирөөсү өлсө обязательно экинчиси өлбөйт. Мындай макал бар го, өлгөн кишинин артынан өлбөйт, жашоо улана берет депчи. Анан бул мисалы жанагы кийин көп жыл жашап жүргөн адамдар, мисалы абышкасы же кемпири жамандык менен өлүп калса, ошонун артынан ошо 1 ай 2 ай жашайт да, мындай чөгүп кетти, өзүнө чөгүп кетти, ошонун артынан кетти деп айтышат го. Ошол болот, анан өзүнүн өмүрүн кыюу бул туура эмес. Сен жигитиң барбы? Жигитим жок. Ошол келечекте 14-түндө сага эки жигит белек алып келип берсе, сүйүп калдым десе ишенесиңби? Сүйүп калдым десе ишенбейм. Жактыруу болот, бирок сүйдүм, ишенбейт болушум керек. Ишенбейсиңби? Канат менен Заринанын сүйүүсү бул демек сен үчүн кандай? Бул эми жөн эле жазганда бул автор жана акын жазуучулар бул сүйүүнү ошо даңктап жазган чыгарма деп ойлойм да. Анан негизи жашоодо мындай болушу мүмкүн эмес болуш керек. Даңктап жазыш керекпи өзү? Жазыш керек. Сүйүүсүз деле, бирок сүйүүсүз жашоо болбойт. Болбойт, Дагы жаштар сүйлөсүн. Канат менен Заринанын бул сүйүүсү бул чыныгы сүйүү да. Азыркы сүйүү бул биздики сүйүү бул анча эмес да, бул мындай эле сүйүү да азыр. Бул кыздын эмеси бул ответственность да, бул ушу мен сен баланы сүйгөндөн кийин ушу до конца мен да сүйүп өтүшүм керек депчи. Ошо айтат элем, азыркы сүйүүнү биз катуу бир бекем кармасак, ошо Канат менен Заринадай болуп биз да ошо сүйүүнү мындай бекем тутуп, сүйүүнү мындай эле жерге чыдап койбой, ошо 14 февралда мындай тоспой эле койсок дейм да. Эме сен сүйгөн кызың барбы? Бар. Эгер эми Кудай сактасын да, баягы мисалго ошол кызың кокус жана биздин агайыбыз айткандай каза болуп калса да, анан кийин сен аркасынан каза болосуңбу? Жок, мен каза болбойм. Анда сүйбөйт экенсиң. Неге сүйбөйсүң? Анын артынан эле анын артын жоктобошуң керек да. Сен өлүп калды, девушкаң өлүп калса эле, сен анын артынан өлүп калсаң, тигин сүйүп тиги өлүп калды деген болбойт да. Сен болсо сүйгөндөн до конца ошону сүйүп өтүшүң керек да. Ал болсо мындай жүрөгүңдө да так калып калат да. Канат менен Зарина көрүнүп сүйгөндүгү үчүн адагы артынан өлүп атат да. Эми алар өлгөндө да алар аябай кыз өлүп атат да, бала өлгөн жок да. Сен сүйгөнүң каякта? Сүйгөн биякта эле. Отурабы? Аты ким? Айтпайм. Анда сүйбөйт экенсиң да анда. Сүйөм деп айтчы гана көрөлү анда. Сүйөм. Анда айты ким аты? Айжан. Айжанды чакырып алабыз. Мынакей биздин азыр жигитибиз чындап сүйөм дейт, ушул жигитиңе ишенесиңби? Билбейм. Жигитим эмес бул мен. Жигитиң эмес деп атат го. Эми жактырып жүрсө, жактырып жүргөндүр, бирок жигитим эмес. Анда демек сен жигитиң эмес экен да? Сен сүйбөйсүңбү? Жок. Чындап эле сүйбөйсүң? Жок, сүйбөйм. Сүйбөйм дейт го сен анда. Ал сүйбөсө мен сүйөм да, тура. Келечекте аласыңбы? Буйрса, если жолугуп калсак да, тура. Буйрбаса албайсың, Анда ушул Канат менен Заринанын сүйүүсүнө сен кандай карайсың? Канат менен Заринанын сүйүүсү экөө үй бүлө болбогондон кийин
экөө бири бири менен аябай жакын болгондур, бирок өлгөнү туура эмес деп эсептейм. Өлгөнү туура эмес, э? Экөөнүн жүргөнү туурабы? Экөөнүн үйлөнүп электе жүргөнү туурабы? Ушунча смертельный жүргөнү туурабы? Жок. Эми экөө аябай сүйсө керек да бири бирин. Ошол туурабы анан? Ушинтип жүрсө болобу? Жок. Болбойт, э? Балким ушул сен эми жигитиң Кудай сактасын, мисалда өлүп калса, сен аркасынан өлгөнгө даярсың? Жок. Анда демек сүйүү жок экен да? Сүйүү мындай жактыруу бар, бирок сүйүү жок. Жаштар сүйлөсүн. Бул кыз айтып сүйүү жок депчи. Бул сүйүү бул смертельный, өзүң билсеңчи. Үйлөнгөн ал бомба болуп кетет да. Бул сен сүйсөң, бул өлүмгө эле барасың, чыны басачы. Сен жигитиң эле энең сүйсөң, өлүмгө барасың өзүң. Мүмкүн энеңе сен жүрөгүң керек болуп калгандыр. Бере аласың сен ошону сүйгүңдү. Сен өзүң кандай? Жок, сен бересиңби? Ооба. Кантип бересиң? Сен энең өлсө артынан өлүп каласың. Жок, андай эмес, максатындачы, мүмкүн больницада жатып калганда жүрөк керек болуп калгандачы. Мүмкүн меники жүрөгүм болуп калат. Туралып кетип калыш мүмкүн да. Берем анда. Сен сүйгөнүң үчүн жүрөгүң бере аласың? Кыргызстандын тарыхында жок да андай, баары эле. Мындай да жигит, мындай да Кыргызстанда бүт баары эле мындай да чоң сөз сүйлөйт. Ой, эне, мен сага 10 жашымды берип коет элем, 20 жашымды берип коет элем дейт да. Сразу мындай сакалың чыгып калмак да. Анан чынында эч ким бербейт, анткени билет да что бере албайт. Жок, эми максатымда болуп калат, меникечи 10 жылымды ошо энеме арнасам болот да. Мейли, сен биз азыр мындай эне жөнүндө эмес да, мындай кыздар сен кызыңдын жүрөгүн чыгарып берип коймок белеңсиң жүрөгүңдү кызыңа. Бул чыныгы сүйсөм бермекмин. Демек чыныгы сүйүү жок экен да? Анда өзүң өлүп калмасың, э? Мына урматтуу жигиттер,